Кыргызстан эгемендик алгандан берки тарыхында 20 жыл президенттик парламенттик, 10 жыл парламенттик президенттик башкарууда жашап көрдү. Эл аралаш системадан тажап, бир жансыл башкарууну тандап алуу маселеси келип чыкты. Мындан улам президенттик жана парламенттик башкарууну жактагандар элди өзүнүн артынан ээрчитүүгө аракет көрдү. Аралаш системада кала берүүнү каалагандар да үгүт иштерин жүргүздү. Бирок эл өз тандоосун жасады. Октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда парламенттик башкаруу, президенттик башкаруу же азыркы баш мыйзамды такыр алмаштырбоо деген суроолор саясатчылардын талкуусунан түшпөй келе жаткан. Бирок эл 10 январда бул 3 суроого тең чек койду. Элдик референдумда шайлоочулардын 80%дан ашыгы президенттик башкарууну тандап алды. Эми мындан ары президенттик башкаруунун кандай түрүн кабыл алабыз, ал качан ишке аша баштайт? Мына ушул суроолор актуалдуу болуп турат. Өлкөдө 1,5 айдан бери Конституциялык кеңеш жаңы мыйзам долбоордун үстүнөн иштеп келди. Бирок акыркы вариант али даяр боло элек. Аны жыйынтыктоо этабына келип калганын кеңешме билдирүүдө. Талкуу процессинде кетип атат азыр. Жакынкы күндөрдө жыйынтыктап жалпы пленардык кеңешме өтө элек да. Секциялардан өттү, жумушчу топ бүтүп атат ишин. Демек жыйынтыктоочу стадияга келип калды. Ал жерден кийин анан жогорку кеңешке кетет го дейм. Андан кийин элдик талкуудан улам анан референдумга чыгарыш керек деп ойлойм. Эми Конституциялык кеңеш жаңы мыйзам долбоорду даярдап бүтсө, жогорку кеңеште талкууланып, кайра дагы референдум өтүшү керек. Эл 10 январда президенттик башкаруу болсун деп добуш берсе, эми ошол башкаруу формасын документ түрүндө кабыл алуу үчүн шайлоо уюштурулат. Анын артынан эле жаңы Конституциядагы эреже талаптарга жараша парламентте шайлоо өтөт. Ал эми президент да кайра дагы шайланабы жокпу, азырынча талкуунун үстүндө. Анткени эл Садыр Жапаровду азыр иштеп жаткан Конституциядагы укуктарды берип шайлады. Кулов баштаган айрым саясатчылар президенттик шайлоо кайра өтүшү керек деп эсептөөдө. Ал эми башка дагы бир топ саясатчылар 10 январдагы референдум мыйзамсыз өттү деген позициясында калды. Анткени менен Кыргызстанда 1993 жылы эле баш мыйзамдын өзгөртүлүшү мыйзамсыз болгонун айткан дагы бир топ жарандык активисттер ошол конституцияга кайтууга чакырууда. Акаев конституциялык кеңешме менен указы менен, өзүнүн указы менен конституциялык кеңешме чогултуп алып, ошол конституциялык кеңешменин жардамы менен 49 беренесине өзгөрүү киргизилген да. Бул конституциялык кеңешме деген ошол конституциянын бир да баракында, бир да мыйзамда айтылган эмес. Ошон үчүн 94 жылдан баштап бизде мыйзамсыз конституция болуп калган да. Айтор коом ичинде түрдүү жагдайларды таап чыгып, мыйзам бузуу деп атагандар манжа менен саналат. Бул арада Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Тынчтык Шайназаров менен Кайрат Осмоналиев конституцияны өзгөрткөн соң президенттик кайра шайлоонун кажети жок экенин билдирди. Анткени сунушталып жаткан жаңы мыйзамга учурдагы президент жаңы башкарууга ылайык иштеп кете берүүгө мүмкүндүк берген жобо киргизиле турганы айтылууда. Жакында өткөн референдум бул консультативдик референдум деп эсептелет. Бул жаңы конституция өзгөртүүлөр же башка ушундай атайын киргизүү маселе жок да. Бул консультативдик референдум деп эч кандай жана юридикалык эсептектери жок да. Ошол эле жаңы президент шайлоону өткөрөбүз деген бул чын айтканда туура эмес сөз. Бул бузуктуу сөз. Бир жагынан Кыргызстан 2 жылын туруктуу бийлиги жок шайлоого коротуп алып жатат. 2020 жыл шайлоо жана анын кесепетинен пайда болгон окуялар менен өттү. 2021 жылда шайлоо менен өтүп, техникалык убактылуу өкмөт гана иштеп жатат. Парламенттеги башкаруу коалициясы президенттин инаугурациясынан соң жаңы өкмөт башчынын сунуштоосу күтүлүүдө. Анткени азыр президент болуп шайланган Садыр Жапаров премьер-министрдин кызматын толук тапшыра элек. Мыйзамга ылайык ал президент болгон соң премьер-министрдин кызматынан толук кетиши керек. Анын ордуна башкаруучу коалиция жаңы өкмөт дайындашы керек. Бирок алда вакытынча гана өкмөттү жетектейт. Анткени алдыда конституция өзгөрүп, жаңы парламент шайланып, өкмөт жаңы эрежеге жараша курулат. Демек инвесторлор азырынча абалды байкап гана кандайдыр бир аракетке баруудан тартынып турушу турган кеп. 2020 жылы өлкө экономикасы ансыз да 8,6%га төмөндөдү. Мындан улам саясий интригалардан алыстап, тезирээк туруктуулукка кадам ташташ керек деп эсептейт Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Чолпунай Койчоманова. Конституциялык кеңеш тезирээк бүтүрүп эле чыгарыш керек. Жогорку кеңешке бериш керек. Мен ойлойм, 1-июнга меселе мындай конституцион реформаны эрте эле кылыш керек да.
менин оюм боюнча да, анткени бир парламенттик мейли майда июнда болсун, бирок конституционный реформа эртерээк болуш керек деп ойлойм. Анткени азыр мындай бир правовой укукка киришибиз керек, тынчтандып бүттү уже. Ошолор менен конституциялык кеңеш деп аттык, президенттик деп аттык, шайлоо атып, жарым жылыбыз өттү. Экономика ошол ойдон калып атат. Эч кандай инвестициялар стабилдик болбоюнча келишпейт эч качан. Эч ким сүйлөшпөйт да биз менен азыр. Конституцияны мына биз кабыл алабыз, калбайбыз деп турабыз. Азыр сиз айткандай дагы демирчүлөр чыгып, алар дагы топтойбуз, дагы беребиз, дагы чыгабыз дейт. Анда экономика, анда бүттү, анда таптакыр, ошондо аябай чоң проблемалар ошондо башталат. Бирок конституциядагы бийлик бөлүштүрүү маселеси кызуу талкуунун үстүндө. Президенттикке шайланган Садыр Жапаров да бул боюнча үн катып, бардык бийликти президенттин колуна берүү туура эмес экенин айтты. Жаңы система түзүлөт, башкаруу системасы. Анан ал жерде бир эле президенттик деп бардыгы президентке бийлик берилбейт, парламентке дагы бийлик берилет, бая баланс болуп туруш үчүн экөөнө бирдей болот. Андан сырткары курултай системасы деп долбоордо, конституциялык долбоордо ошо курултай системасында киргизип атышат. Бул жерде курултай системасы дагы өзүнүн кандайдыр бир бийликке болгон сунуштарын берип, бийликке болгон ушундай бир рекомендацияларын берип турат да. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында 30дан ашуун өкмөт алмашты. Президент жана парламент өкмөттүн колу менен иш жасап, бирок катачылык кетсе өкмөттү иштен алып, өздөрү аман калмай президент болуп калды. Тапшырма бергендер эмес, аткарган өкмөт башчылар абакта жаткан мисал манжа менен саналат. Жаңы конституцияга өкмөт башчылык кызматты жоюп, аткаруу бийлиги үчүн президентти жоопкер кылуу сунушталууда. Президент жооп берет, аткаруу бийлигине президент жооп бериш керек болду. Калган эки баштуу болуп, анан дагы бул өкмөттүн иши болчу, мен буга жооп бербейм деп дагы түртө салганга жооп бербеш керек бул жолу. Раз аткаруу бийлигинин башында президент туруш керек, ошондой түзүлүш керек деп ойлойм да. Сот бийлигинин эркиндигин камсыз кылуу деген маселе бүгүн курчтурат. Ошол азыркы конституцияда ушуну ордун таап чечүү аягына чыкпаган маселенин бири деп эсептейм мен. Ал жерде элдик шайлоо жөнүндө да сөз болуп атат. Же болбосо жогорку кеңеш аркылуу өткөрүш керек деген сунуш бар. Биз ошол жерге элдик курултайдын эң негизги бир эки укугу болуш керек деп эсептейбиз. Бири ушул сот бийлигинин эркиндигин камсыз кылуу, экинчи борбордук шайлоо комиссиясынын толук курамын мейли бийлик бутактары сунуштасын, бирок бекиткенде курултай аркылуу бекитсин деген маселеде биз ошо элдин пикири да ошондой болуп атат. Президенттик башкаруунун классикалык үлгүсү Америкада ийгиликтүү иштеп жатат. Бул өлкөдө премьер-министр жок, аткаруу бийлиги президенттин колунда. Президент 4 жылдан 2 рет шайлана алат. Ал эми сот бийлиги көз карандысыз. Мыйзам чыгаруу бийлиги болсо 2 палатадан турган парламент. Жаңы жазылып жаткан конституцияда Кыргызстанда да аткаруу бийлигин президентке берүү, жогорку кеңеште партиялык жана округдардан шайлап мыйзам чыгаруу укугун калтыруу каралууда. Дүйнөлүк тажрыйбада жок курултай деген система киргизүүдө сунушталууда. Аны чогултуу президентке берилген. Саясаттануучу Табылда Керов бир жансыл башкаруу керек деп эсептейт. Америка Кошмо Штаттарында президент өкмөт башчыда болуп атпайбы? Бирок ошол эле учурда президент парламентти тарата албайт ал жерде. Президент парламентти тарата албайт. Эгерде биз дагы ошондой нормаларды киргизип парламентти бекемдесек, анда туура болот да. Мындайча айтканда парламент президенттен эркинирээк болот. Негизи бул сот системасы туура парламент жагынан бекилгенде бул мындай элге жакын болот да, себептен эле парламент баары бир эл менен мындай элден шайланып келет. Кыргызстандын конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Андан соң 1994, 96, 98, 2001, 2003 жылдары президенттик күчтөө менен өзгөртүлүп турган. Конституциядагы 2003 жылкы өзгөртүүлөр Акаевдик бийликтин кулашынында бирден бир себеби болуп калган. Андан соң Бакиевдик бийликтин тушунда 2007 жылы баш мыйзам дагы өзгөртүлгөн. Мындан көп өтпөй 2013 жылы элдик толкундоодон кийин бийлик алмашып, убактылуу өкмөттү жетектеген 14 саясатчы жаңы баш мыйзам жазган. Ал өлкөнүн түштүк аймагында ош коогалаңы болуп жаткан убакта кабыл алынган. Эл аралык байкоочулардын көпчүлүгү коопсуздуктан улам келүүдөн баш тартышкан. Бирок ага карабастан парламентаризмге ыктаган конституцияны Венециялык комиссия оң баалаган. Бирок 2016 жылы Атамбаевдин тушунда конституция дагы өзгөрдү. Ошентип Кыргызстандын баш мыйзамы 30 жылдык тарыхында 9-рет алмашканы турат. Кутман Матазим, Исмат Ибрагим, 5 канал.